Бир топ жылдардан бери ээңсирип тынч турган завод апрель айынын орто ченинен тарта ишке кирди. Ал жардам иретинде материалдык резервдер фондунун 1000 тонна буудайын тартып берген. Ушул тапта жаңы буудайды тартып, арзан un чыгара баштады. Өзгөчө абал кырдаал жаралганына байланыштуу ушул малда четте карап турбай, биринчи ишибизди элге жардам берүү менен баштайлы деп мамлекетке, өкмөткө кайрылып, Матрезервден 1000 тонна буудай алдык. 1000 тонна буудайды ушул апрелдин 5-инен баштап тартып, бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар, Матрезервдин унун жерлерге, жакынкы райондорго, Сузак району, Базар Коргон, Аксы, Ала Бука райондоруна элге ушу дарегине жеткизип берүүгө жардамдашып атабыз. Кубаттуулугу 120 тонна un иштетүүгө мүмкүнчүлүгү бар комбинат акыркы 5 жылдан бери токтоп турган. Эми ишкана ээлери иш токтобой уланып кетсе деп турушат. Ушул тегирменибизди токтотпой, кайра жандантып, иштеп кетүү, ошого аракет жасап атабыз. Азыр дагы Казакстан мамлекети менен Россия Федерациясы менен жаңы контракттарды түзүп, ошого аракет жасап атабыз. Алып келген буудайдан дароо эле 12%-ин да төлөйбүз, сатып аткан ундан да төлөйбүз, подоход салыгы төлөнөт, соцфонд төлөнөт. Андан сырткары ушул зданиябыз турса дагы, иштесе дагы, иштебесе дагы зданияга налогное имущество салыгы төлөнөт, жер салыгы төлөнөт. Андан башка бардык салыктарды биз төлөйбүз. Өкмөт тараптан ушул жеңилдиктер керек. Ушул алынып келинген буудайга эгер НДС алган болсо, биздин ундун баасы дагы төмөндөйт. Орусиядан алынып келинген бул 15 вагондогу буудайдын көлөмү 1000 тоннадан ашык. Данды сатып алууда килограммы жеринде 16-17 сомдон айланган. Ташылып келген буудайдын курамында белоктун күчү жогору. Завод азыр сырттан ташылып келинген буудайды иштетип жатат. Маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда un өндүрүү соңку 3 жылда 70%га кыскарган. Буга Казакстандан аткезчилик жол менен un ташылып келип, арзан баада сатылып жатканы себеп катары көрсөтүлүп, жергиликтүү un өндүрүүчүлөр мамлекеттин көмөгүнө муктаж экени айтылып келет. Акыркы жылдарда ушул өлкөбүздө контрабандалык система отукташып калганына байланыштуу ата мекендик өндүрүүчүлөр көпчүлүгү өзүнүн ишин ошол контрабандалык системага туруштук бере албай токтоткон да. Алардын арасында биз дагы айла жок токтотконбуз. 4-5 жылдан бери турганбыз. Былтыр дагы өзүбүздүн күчүбүз менен жаңы Турция мамлекетинен жаңы оборудованияларды алып кеп, дагы бир сыйра жаңыланып, башкача система менен экономить этип иштейли деп аракет кылып, ишти жандандырдык, бирок дагы деле туруштук бере албай, дагы кайра токтоп калган болчу. Ири заводдун иштеп баштаганы жергиликтүү тургундарды un менен камсыздап, базар бааларын туруктуу камсыздалуусуна шарт түзөт. Учурда облус аймагында унга болгон тартыштык жок. Эң жогорку бир мүшөк un 1700 сомдун тегерегинде сатылууда. Баа тиешелүү кызматтар тарабынан тыкыр көзөмөлдө турат. Эгер мына бүгүндөн баштап ундары келип түшө баштады, толук биздин ата мекендик ишкерлер уже алып келип төгө баштады ундарын. Эгер алар толук кандуу ушул ишин баштай турган болсо, анда ундун баасы мындан да төмөнүрөөк болот. Себеп дегенде биз буга чейин Бишкек шаарынан тартып келгенбиз. Жол киреси жана башка нерселер кошулуп, баа кичине көтөрүлүп аткан. А эгерде булар биздин Даниюк уже толук кандуу иштеп чыгарып калса, анда дагы бааны түшүргөнгө шарттар түзүлөт. Заводдо учурда 50ден ашык адам иштеп баштады. Жумушсуздуктан туш тарапка кеткен адистерин кайра чогултуп жатат. Комбинат чыгарган продукция базар баасынан бир топ төмөн. Бирок жумуш ыргагы дагы канчага созулаары аларга дагы беймаалым. Ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн канчалык керектиги, зарылдыгы көрүнүп калды. Себеби сырттан алып келген контрабандисттер өздөрү каалаган сенада унду сатышып, элди кыйнашты көрдүңүздөр. 2000ден ашыкта сатышты. Мына абалга, кырдаалга байланыштуу чек аралар жабык, контрабанда системасы кирбей турат. Азырынча эл жергиликтүү калк, эл өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчүлөр өндүргөн унду алып атышат. Эми мындан ары дагы мен ушул убакыттан пайдаланып өкмөткө кайрылып кетет элем. Ушул контрабандалык системаны
ушу жүргүзбөсө, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдосо, ал өзүбүздүн эле мамлекетке налог болот, пенсия пособие болот, жана канчалаган жумушсуз калган жумушчулар кайра башынан келип, мына айлык акы алып сүйүнүп иштеп атышат. Ал да жумушчулар иштеп үй бүлөсүн багат деген ойдомун. Кыргызстан Евразия аймактык экономикалык биримдигине мүчө болгонго чейин un өндүргөн комбинаттар өз кубаттуулугунун 70-80% пайдаланып келсе, ушул тапта 30-40%га кыскарган. Өлкөдө 30дан ашуун un өндүрүүчү ишкана бар. Жогорку кеңеш буудай ташууга жана un өндүрүүгө 12%дык кошумча нарыз салыгын 2017 жылы киргизген.